Түндүк түштүк альтернатив жолунун 285 чакырымдагы мынау эстакаданын бийиктиги жалпысынан 76 метр түшөт. Анын 46 метри жерге кирген, ал эми 30 метри өйдө көтөрүлгөн. Демек, анын бекемдүүлүгүнүн күмөн санап кереги жок. 1,5 чакырым узундуктагы мындай уникалдуу курулма дүйнөдө өтө сейрек. Ал эми анын жаратылышынын сулуулугу көз жоосун алган бийик тоолор арасынан өтүшү экстремалдык туризмди сүйүүчүлөр үчүн миңдин бири. Ал эми келечекте ал жайгашкан карттын арын дайрасында Тогуз-Торо КЭСтин курулары мындагы ажайып кооздукту ого бетер көркүнө чыгарары айныгыс чындык. Эң ириде ушул жагда эске алынуу менен суу жээгинен өтүүчү жолду дээрлик 100 метрге чейин көтөрүү чечими кабыл алынган. Бул келечекте Тогуз-Торо КЭС болот. Ошого расчет алып, ошол плотинасы суу толгондо могу жер ушул мосттун түбүнө чейин келет. Ошол үчүн ошон суунун деңгээли мосттун түбүнө чейин келет. Ошого расчет алынып, жолдун бүт бийик болду. Если жол суунун жээги менен кеткенде бир аз арзан болмок. Бир аз эмес, аябай эле арзан болмок. Эгер жалпысынын шаштысын кетирген пандемия болбогонунда жалпы сметалык наркы 14 миллион 420 миң долларлык бул эстакада өткөн жылы эле калк кызматына коюлмак. Чындыгында мындай жагымсыздык быйыл да өкүм сүрүп, кытайлык China Road компаниясынын көпүрө курулушу боюнча мыкты артисттерин чакыртып алуу өкмөттүк деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдөн кийин гана жүзөгө ашты. Учурда алар жалпы жумуш көлөмүнүн тең жарымынан көбүн аякташып, бетон төшөгө даярдыктарды көрүшүүдө. Быйылкы жылы ушул аракетибизди кылып, өкмөт дагы Минтранс биргеликте ушул Кытай эл республикасынан келе турган ошо мосту куруучуларды 1 мартта ушу Тогуз-Торо районуна алып келип алып, анан 14 күн карантинде жаткырып 15 марттан баштап иш алып бардык. Ошондой эле ушундай курулмаларга талап кылынган сапаты өтө жогору жана кыйла бекемдиги менен өзгөчөлөнгөн цементтин тарчтыгы да иш ыргагынын ылдамдашына кедергисин тийгизбей койгон жок. Бактыга жараша казакстандык өндүрүүчүлөр менен жалпы тил табышуулар жаралып, бул курулуш материалы алынып келе баштады. Ушул бетон үчүн цемент дагы ушул Кытайдан келмек. Ана Кытайдан алып келе албаган үчүн Казакстандын цементтин маркасы 600 марка 600 болуп туура келет экен. Ушул цементти алып келип атат. Азыр Кыргызстанга, Бишкекке келген. Бишкектен тартып келе жатат. Ушул 1,5 айдын ичинде ушул мосттор бүтө тургандай болуп расчет болуп атат. Ошону менен бирге эле Көк Арт арчасындагы Тогуз-Торо менен Жалал Абадты байланыштырган туннель казуу иштеринде да үзгүлтүк жок. Узундугу 3 чакырымдык бул объект да түндүк түштүк альтернатив жолундагы олуттуу мааниге ээ түйүнөн саналат. Андыктан анын жана жогорудагы эстакаданын толугу менен бүткөлүшү Кыргызстандагы дагы бир эң ири долбоордун ийгиликтүү жүзөгө ашканын жары салмакчы. Бөлөкбай Шеримбек, Айдын Төрөбек уулу, Тогуз-Торо району.